Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Көпчүлүктүн суроосу боюнча Бектур агайдын өмүр жолу тууралуу бул чыгарылышта маалымат ала аласыздар. Кыргыз эл мугалими Исаков Бектур Сыдыкович 1942 жылы 6 февралда Талас районундагы Арал айылында туулган. 1960 жылы Арал орто мектебин, 1965 жылы Кыргыз улуттук университетин бүтүргөн. Адистеги кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Университетти бүткөндөн бери 54 жыл бою айылдык мектептерде мугалим болуп иштеп келет. Азыр дагы агай ошол өзү туулуп өскөн айылында Арал орто мектебинде мугалим. Бектур агай билим берүү тармагындагы окутуу жана тарбиялоо боюнча ири устат. Үзүрлүү эмгеги менен жумурай журтка кеңири таанылган, өзүнчө окутуу тармагында чыйыр салган чыгаан педагог. Бектур Исаков кыргыз тили жана адабияты, манас эпосун майнаптуу окутуу жана улуттук тарбия берүү боюнча улуу адис. Окуу педагогикалык китептерден 56, 300гө жакын илимий усулдук макалалардын автору. Ошондой эле ондогон алдыңкы педагогикалык тажрыйбалардын ээси. Демек, урматтуу угармандар, мына ушулардын баардыгы күндөлүк окутуу ишинин ири изилдөөлөрүнө чейин карапайым мугалимдик эмгегине сыйып турат. Бектур агай мээнеткечтин мээнеткечи, анын атуулдук турпатынан улам ачылып, калыптанган окуучунун жан байлыгы, дүйнө, коом жана адам таануусу түзүп турат. Ал ушундай жан дүйнө ойготуучулук, асыл эмгек менен алып урушкан. Ошондой эле эч нерсе менен алмашкыс, өзүнчө падышачылык бийликке бергис, өмүр сулуулугун тапкан, ошого рахаттанып, каниет кылган катардагы мугалим. Бүгүнкү күндө 80 жашка толуп турат. Кыргыз эл мугалими Бектур Исаков. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, агайдын алган сыйлыктары жана наамдары жөнүндө. Кыргыз эл агартуу отличниги, ардак белгиси ордени, СССРдин эл агартуу отличниги, ВДНХнын күмүш медалы, Крупская медалы, Кыргыз СССРинин жогорку советинин ардак грамотасы, СССРдин эл депутаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, эл аралык коомдук Айтматов академиясынын академиги, Манас медалы, Арабаев атындагы сыйлыктын лауреаты, Даңк медалы, Кыргыз Республикасынын эл мугалими, Талас университетинин ардактуу профессору, Замандаш сыйлыгынын ээси, Мамлекеттик тил комиссиясынын Кыргыз тили төш белгисинин ээси, Манас ата сыйлыгынын лауреаты жана башка көптөгөн сыйлыктардын ээси Бектур агай. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бул видео материалды даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас билим берүү усулдук борборунун усулчусу.